Жакында эле Бишкек шаарынын мэри Ибраимов Албек тарабынан чыгарылган указ боюнча тагыраак айтканда шаар мектептеринде ашыкча акча чогултуулар токтотулсун дегенине карабай Бишкек шаарындагы Ден Сяопин Барпалыкулов көчөсүндө жайгашкан номер 42 мектепте акча чогултуулар болуп жатканын ата-энелер редакциябызга чалып кабарлашты. Арызданган ата-энелердин айтымында жаңы жылдык балдардын балатысына мугалимдерге белек алганы 250 сомдон, андан сырткары балдар балатыга катышуу үчүн өзүнчө 200 сомдон чогултуу талабы коюлуп жаткандыгын айтышууда. Бул маселеге номер 42 мектепте окуган окуучулардын ата-энелери тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Атайбекова Нурзада Темирбекова кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Анын уулу Акбар аттракциондордун бирине башы кыпчылып калып жаракат алган. 2 жылдан бери төшөктө жатат. Дары-дармек алууга ата-энесинин каражаты жетишпейт. Кимде ким кайдыгер карабаса жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш номери 0555 36 64 21 0555 36 64 21. Биздин редакциябызга О уюлдук компаниясына арыздануулар келип түштү. О уюлдук операторун көптөн бери колдонуп жүргөн Кардар О компаниясы негизсиз колдонула элек мегабайттарды алып коюуда дейт. Бул тууралуу ал буга чейин бир топ атайын О компаниясынын сатуу жана тейлөө кеңселерине барып суроо менен кайрылган, бирок эч кандай канааттандырарлык жооп ала алган эмес. Дайыма балансты толуктап текшерип турган үчүн мен О компаниясы ашыкча элдин чөнтөгүнө кол салып жатканын байкадым. Ал эми текшербегендер канча дейт берүүбүзгө байланышка чыккан көрүүчү. Бул үчүн атайын мамлекет тарабынан көзөмөлдөө болсо деген суранычын айтып өттү. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түшөткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт.